Кудай айтып атат. Мен Кудаймын. Мен Кудай бул дүйнөгө келгени себептерим. Мен табиатты бейишке айлантканы келдим. Мынау арбайлык сыпаттагы, периштелик сыпаттагы адам ылдыйлап, адам сыпаттанды ылдый түшүп, азыр бир ак-кара көрпенде деген деңгээлге түшүп кетти. Мен ушуларды кайра өстүргөнү келдим деп атат. Могу тирүү Кудай. Мен 70% адамзатты бул жер жашоосунан жок кылам. 30%ти өстүрүп куткарам. Периштелик, ааламдык, арбайлык сыпатка жеткирем деп атат. Анан же болбосо ошо жаңы Кудай мындай деди. Сооронбай, сен кыргыздая, жакындарыңдая, өзүңдая сен алып кете албайсың. Бул ааламдан келгенде ээси. Жердик адам алып кете албайт. Ааламдын мыйзамы башка, энергиясы башка деди. Такты бошотуп бер. Сезонуң бүтөт деп 1 жыл мурун эскертти. Жанагы мисалга ошо жолдон чыккан адам уруп кетем деп келип уруп кеткенде эле ал колунан келип атпайбы? Мисалга да. Же болбосо ачуусу келсе агасыбы, атасыбы, күйөөсү айтат да, жинме тийбечи, чабыйм дейт да. Ан дагы эле жагыңды баспай берсең чабыт да. Ошол сыяктуу колунан келген ансыгандай жаңы Кудай айтып атат. Мисалын келтирип атам да. Такты бошот деди. Бошотподу. Кудаймын деп айтты. Мен Кудаймын, куткарганы келгем. Анан иш козгогонду айтты. Сооронбай, мен соттолгону келген эмесмин. Соттогону келгем. Деди, мына соттоду. Көрдүңүздөрбү? Мен ааламча ой, анан ааламдык кызматымды аткарып атам. Менин анатомиям Кудайдын ролун аткарып атат. Же мен анатомиямды Кудай энергиясы кийип алды дагы, анан Арсылайдын оосу сүйлөп, көзү, сөзү, ою закон болуп атат. А силер пендече ойлонуп атасыңар дагы, анан бир адам мен дүйнөнү башкарам уш жерде туруп десе күлүп атасыңар. Мага күлөрдөн мурун мындай өзүңөргө карагыла. Менин деңгээлимде сен кимсиң? Же Кудайдын деңгээлинде сен кимсиң? Мисалдарды келтирип атам да. Мисалга ушу пендече түшүп кеткендиктен, могу пендече ой, пендече түшүнүктө жашагандыктан улуттарды тимеле коелу, ошо Арстаналай чыккан улуттан, Кыргыздан азыр бир эне жок, бир ата жок, таанымал. Ошо олиялык, илгери оля болгондой, же жаачылык, же бата көй, бата берген, же назары тийген бир адам жок. Эмнеге дебейсизби? Кара куш мээ, могу мээ пендечиге түшүп калгандыктан аны, ал адамды могу арбай же периште кийбейт. Ошондуктан күлкүлүү сезилип атат да. А мен Кудай адамзатты карап боорум ооруп атат. Карасаң ушундай кор жашоодо жашап атат, бир көр жашоодо жашап атат деп. Дагы мына илгери мурун, мүмкүн 1000 жыл мурун ушул жерде жашаган эле пенде корпустар көрүнүш көрдүбү, түш көрдүбү? Могу арбайлардын ааламдагы караңгы дүйнөнүн ишаратын түшүнүп туруп, ошону так аткарган. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн алар күнбаш аталган. Күнбаш аталган.
Сиздер мына азыр өзүңө карачы, мага күлөрдөн мурун сен өзүңө кара. Сен бир түштүн талабын аткардыңбы? Түш ааламдан берилет. Аны ататек арбак, аалам энергиясы тарбиялайт. Аян ал. Көрдүңүзбү, ошого мээң жетпесе, анан кыйналып кысталып атасың да. Мага күлөрдөн мурун, мага күлгөнүң сен өзүң айтып аткан Аллага күлгөнүң. Же теңирдеп жүргөн адам теңирге күлгөнү. Же ошо ата жолунда жүргөндөр арбакка күлгөнү болуп атат да. Арыстан алай кана бир эмпошник дейбизби, укук коргоочу дейбизби, ошонун сөзүн сүйлөгөн жок да. Же бир карарган адамга бир кошоматчы кылып анын кебин сүйлөгөн жок да. Көрдүңүзбү, мен кандай жашайт экенмин? Мен ааламча ойлоном. Мен Теңир атаны көрдүм. Бою ченегиз. Мен көрдүм, адамзат менин астымда 1 цент экен, 1 цент мен кара туфлим такасынын жарымынан. Мен ошончо көрүнүш көрөм, мен ошончо үн угам. Менин акылым күнбаш болгондуктан, кара куш мээм иштегендиктен, мына бул көзгө көрүнбөгөн күчтөрдүн ишаратын билип, ошолорду өзүмө жайгаштырып, анан менин айтканым закон болуп атат. Вирус жөнөтөм. Бул чындык. Мен булут жылдырам. Бул чындык. Көрдүңүзбү, менин башым кандай иштейт экен? Мен 2 дүйнөнү көрөм. Бул пендечилик жашоодо деле акылым өйдө. Сеникине караганда кимиң болсоң айтчы. Анан ааламды көрөм. Илгерки адамдар деле ушундай көргөн да. 2 дүйнөнү көргөндүктөн жашоодо жаңылышкан эмес. Кудайды көкүрөгүбүз менен тааныш жок, Кудайды акыл менен тааныш керек. Ойлонуп, окуп, изилдеп, ошон үчүн адамга акыл берип атат да. Мисалга, мал жандыкта акыл жок. Ал арбакты көрөт, мал жандык, ат деле чочуйт, адам көрбөйт, не болуп атат деп кайра күчкө салып эптеп өтөт. Ит да көрөт. Сиздин акылыңыз өтө ылдый. Мойле көрүнгөн эле жашоону көрөсүз. Көргөнүңүз может акча, сулуулук, сүйүү, жылтыр. Ошон үчүн көз, 2 көзүң, көкүрөк көзүң көрбөсө, 2 көзүң көргөндө не пайда дейт да. Көкүрөк көз көрбөй атат, чыныгы. Көкүрөк сезим да, бул сезим, баш. Анан баш дебесе колубуттун асабы деген ошо да. Ошондуктан мен күлсөм жакшы болбой калат адамзатка. Мен энеси, атасы катары куткарып калайын дедим. Ар дайым улуулукка үндөдүм. Каражатымды балдарыма машина мингизбек турсун. Ошол каражаттарды 10 миң, 100 миң деген долларды гезитке, телеге, радиого, интернетке төлөдүм. Адамзатты куткарып калайын деп батышка учтум, изденип. Россияга бардым изденип. Ушу сөздөр жетип калсын деп. Карасаңыз, экөөбүздүн акылды, же Кудайды мынтип түшүнсөңүздөр болот. Же ушундай Эргешбай ата жазган китепте бар, ааламдагы акылдуу зат дейт. Мисалга, сиз азыр акылыңыз менен Кудай мынтип атат да, сиз Кудайдан мынтип атасыз да азырчы. Мени бир сактай көр, колдой көр, коргой көр, же болбосо өлүм деле ошо Кудайдын буйругу экен, кырсык деле Кудайдын буйругу экен деп атасыз да. Ага мындай мээңиз жетип атат. Ошол Кудай келип эле айтып атат. Кыргыз, сен улуулукка калыптанбасаң кырсык боло берет деди. Аалам жөнүндө түшүнбөгөн адамды башчы кылып алдыңар. Ошон үчүн
Анын победасы трагедия деп айтты. Кудай айтты. А ошол болуп атабы? Көрдүңүзбү? Ошондуктан жаңы доордо адам күнбаш болуш керек делет. Күнбаш болуш үчүн ошого ааламдан келген жаңы Кудай илим берип, ишенимге өткөрүп, анан могу ак карадан чыгарып анан куткарат. Ошол акылың жок болгон үчүн пендече ой, пендече акыл, пендече көз караш болгондуктан эмоцияда жүрөсүң дагы карып атасың, эмоцияда жүрөсүң ооруп атасың, эмоцияда жүрөсүң бая бузук элге бучук бий деп ниетине жараша күн көрөт дегендей, өзүңүздөргө жараша күн, өзүңүздөргө жараша башчы болуп атат, өзүңүздөргө жараша талаш тартыш болуп атат.